Паракорчулукка каршы күрөш аеосуз жүрүп, мыйзамсыз акча жымыргандарды катуу жазалоодон сырткары элдин аң сезимине акча бербей эле бир жумушту бүтүрсө болот деген түшүнүктү калыптандыруу аракети күч. Алдыдагы 2 жылда коррупцияга каршы катуу күрөш жаңыча дем менен уланат. Эми коррупциялык беренелер менен соттолгондор үчүн жазадан айып төлөп кутулуу мүмкүн эмес. Күнөөнү мойнуна алып келтирген зыянды төлөп берген күндө деле мыйзамда каралган жаза мөөнөтүнүн жарымын түрмөдө өткөрөт. Миң ирет айтып, күн сайын пара алгандарды жоопкерчиликке тарткан менен тилекке каршы коррупциянын тамыры үзүлбөй келатат. Буга чейинки бийликтин чөнтөгүнө кеткен эбегейсиз каражаттарды дагы деле мамлекет төлөп бүт элек. Эки баштуу ажыттарга айланган бул коррупциянын бир башын кессек, кайра экинчи баш өсүп, дале токтобой келет. Коррупция менен айыгышкан күрөш улантылат. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров: коррупцияга жол жок. Коррупция бул мамлекеттик башкаруу институтун бузган, элдин ишенимин кыйраткан, экономиканы артка тарткан мите. Биздин максат бул илдетти түп тамыры менен жоюу. Башталган туруктуу масштабтуу антикоррупциялык реформаларды бул күрөш толук жыйынтыкка жеткенге чейин тынымсыз уланта беребиз. Ал эрежелер айдан ачык: уурдасаң камаласың, мамлекеттин, элдин байлыгын талаптоносоң, ичип жесең камаласың, пара берсең да, пара алсаң да камаласың. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Коррупция менен кармалгандар өзү гана зыян тартпастан жакын туугандарына, үй бүлөсүнө да кийин иштеп кетүүсүнө тоскоолдук жарата тургандай жазаланат. Катуу жоопкерчилик аткаминерлерди сестентип, абийири менен иштөөгө себеп болот деген максатта күрөш аеосуз уланууда. Күрөшүү жакшы эле жүрүп атат деп ойлойм. Бирок кээ бир жерде болуп атат. Дагы деле адамдар кылам десе любой жерде кыла берет. Ар нерсенин баарын оңдоп атат. Буга элдин баары ыраазы болуп атат. Ташиев менен Жапаров бирдей айтылат, элдердин оозунда болуп атат булардын. Буп туура. Баарын бекер эле чыгарып алышкан, ошонун баарын кайра өкмөткө кайрыш керек. Жеке тажрыйбамда медицина тармагында көргөм коррупцияны. ГАИ тармагында азыр болуп жатат. Билинбеген менен көп эле болот, билинбеген майда нерселердинчи. Буга чейин коррупцияга шектелип кармалгандардын 80% эле жеген акчасын төлөп абактан чыгып кутулган. Натыйжада алардын 13% гана соттолуп, калгандары эч кандай жоопкерчиликти жон териси менен сезген эмес. Коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында 300 миллиард сомдон ашык мал-мүлк, акча каражаттары мамлекетке кайтарылды. 1000ден ашык ар кандай ишкана, мекеме, объектилер, 30 000 гектардан ашык жер өлкөнүн менчигине өттү. Бул көйгөй эгемендүүлүк алгандан кийинки 1992 жылдары мамлекеттик мал-мүлк менчиктештириле баштаганда күчөгөн. Андагы бардык менчиктештирүү документтеринде одоно мыйзам бузуулар бар. Азыркы этапта коррупция дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө ар кандай даражада жайылган, мурдатан бери келе жаткан көйгөй. Канчалык аракеттер жүргөнү менен мамлекет үчүн кыйла коркунучтуу көрүнүштөрдүн бири ойдон калууда. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич ошол айтты. Менде саясий эрк бар. Менин жаныма эми ошол менин саясий президент катары саясий эркимди ишке ашыра ала турган адамдар керек деп ушундай чечкиндүү кадамга барды да. Анан ошол президентибиздин коррупциядан күрөшүү саясий эркини биз ошо ишке ашырдык деп ойлойм бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ошо ишке ашыруунун негизинде мамлекетибизде коррупциялык элементтер азайды. Азыр мамлекеттик органдардын арасында коррупция кылуудан жок дегенде айбыгып, мыйзамдан коркуп, токтоп калышты да.
Жакынкы 5 жылдыкта коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегия бекитилген. Анда паракорчулукка каршы чаралар күчөтүлүп, алдын алуу тобокелдиктерин азайтууга өзгөчө көңүл бурулат. Бул стратегия Конституцияга шайкеш келип, башка эл аралык укуктук документтерге ылайык, ошондой эле укук колдонуу практикасын талдоонун, статистикалык маалыматтардын жана изилдөөлөрдүн негизинде жарандык коомдун, бизнес коомчулуктун өкүлдөрүнүн, көз карандысыз эксперттердин жана илимий чөйрөнүн катышуусу менен иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө Кыргызстан коррупцияга каршы күрөш, уюшкан кылмыштыкка каршы күрөш боюнча эң алдыңкы орунда. Мурдагы союз мамлекеттеринин арасында. Туура биз азыр европалык же башка өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине чыга элекпиз. Анын үчүн биздин экономикабыз көтөрүлүш керек. Анын үчүн биздин аң сезимибиз өзгөрүш керек. Бирок биз ошого багыт алдык. Биздин рейтингибиз бүгүнкү күндө кыйла жакшырыш керек эле. Бирок аларга анын кереги жок болуп атат. Ошондуктан биз алардын берген баасына карабастан өзүбүздүн күчүбүздү мындан дагы күрөшүбүздү күчөтө беребиз. Мамлекетибиздеги коррупциянын деңгээлин азайтыш эмес, биз коррупциялык элементтерди такыр жоёбуз. Биргелешкен аракеттер гана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн жана элдин мамлекеттик институттарга болгон ишенимин камсыздайт. Учурда бардык аймактарда көзөмөл органдар иштеп, паракорчулук боюнча жерлерде жарандар ачык айтып кайрыла баштады. Бул элдин бийлик органдарына болгон ишенимин арттыруудагы кадамдар. Баарын эле укук коргоо органдарга, анан сотторго эле түртүп салып эле, мамлекетке, тиешелүү министрликке түртүп салып эле, анан биз жөлүнө отуруп тургандан болбойт. Бул ар бир адам, кыргыз коомунун мүчөсү, жанагы антикоррупциялык маданият калыптандыруу деп атпаймынбы? Ошол ар бирибиз ошол коррупцияны күнүмдүк барганда эле көрүп атпайбызбы? Турмушта кезигип атабыз. Тиги иштеген жерден баштап бир жерге барып квитанция өткөрсөң же бирдеме төлөсөң ошол жерден да көрүнүп атпайбы? Майда коррупция деп коет го эл арасында. Мына ошолордон өйдө биз баягы мындайча айтканда нулевая нетерпимость деп коет. Ошого биз баарыбыз күрөшүбүз керек. А баягы өкмөт кайда жүрөт? Ташиев кайда жүрөт? ГКМБ, сот, прокурор кайда деп кыйкырбай, өзүбүз ошол жерде туура эмес кылып атасыңар. Азыр боорекини токтотпосоңор, мен өзүм биринчи азыр милицияны чакырам дегендей, мына ушундай маданият болуш керек да. Серепчилер коомчулук активдүү болмоюнча коррупция менен күрөшүү мүмкүн эместигин айтат. Кыргызстанда юридикалык билим берүү программалары кеңейип, мамлекеттик кызматкерлердин декларацияларынан тартып, мамлекеттик органдардын каржылык отчетторуна чейин ачык жүргүзүлө баштады. Анткени менен ар бир адамдын аң сезимине сиңмейинче бул адаттан арылуу оңой эмес. Мыйзамсыз иштерге, кылмыштарга барган тийиштүү кызматкерлер баары кармалып атат да. Андан сырткары биз дагы баса белгилеп кетишибиз керек да. Бүгүнкү күндө абдан чоң күрөш бул жалпы мамлекеттен болуп жатат. Андан сырткары ошол коомдук иш менен алектенген коомдук бириктимелер, андан сырткары биздин жарандарыбыз баары жардам берип жатат да. Баары эле ошундай социалдык тармактар аркылуу, интернет аркылуу ушундай көрүнүштөргө жол бербөө максатында ачыкка чыгарып, иликтөө жүргүзүп, ушундай болуп жатат да. Мамлекет менен коомдун биргелешкен күч аракети коррупцияга каршы аракеттенүүнүн натыйжалуу улуттук системасын түзүү жолунда олуттуу кадамдарды жасоого мүмкүнчүлүк берет. Коррупцияны көргөн жерде токтотуп, ага кайдыгер карабай кылмыш катары караган учурда гана коом тазаланат. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.